талапкерлердин суроолоруна жооп бере Экинчи суроо алабыз. мындай. Ырсалиев менен Тагаев өкмөттө иштедик дейт, 2 жылда иштештир, акем вице-мэр болуптур. Аткаруу бийлигинде иштедиңиздер, э? Өкмөттүн канча мүчөсү бар? Жөнөкөй эле суроо берейин. Канча ведомство, канча өкмөт министр, канча вицелик бар? Айткыңыздарчы. Мына, өкмөттө иштедиңиздер. Biz мэриянын тармагында иштедик. Жок, Мэриянын аткаруу өзүндө ичинде кандай структура бар экенин мен сизге бирден санап бергенге кудурет Элементарный эле кыргыз өкмөтүнүн канча мүчөсү бар? Канча министрлик бар? Силер аткаруу бийлигинде иштедиңиздер. Биз аткаруу бийлигинде иштегенди айтып атпайбы, биз муниципалдык службада иштедик. Биз бүт баарын билебиз. Мен мэриянын баардык структурасын айтып бере алам. Өкмөткө эми баратам, эмки келгенде сурасаң сага. Жал азыр жогорку кеңешке баратасыз. Бул жеке суроо болду менимче. Урсалиев менен Тагаевка суроо болчу. Русланбек Таштабекович. Азыр сизге так эле жооп берип атпайбы. Анда мен жооп берейинчи өзүмө. Биринчиден мен жана кемпирабад боюнча эле айткан Чыңгыз Капарович, убактысын токтоп турсаңар. Чыңгыз Капарович, сизде азыр убактыңыз кетип калат комментарийге, калган талапкерлердин суроолоруна жооп берүүгө мүмкүндүк болбой калат, убактыңыз жетпей калат. Жана силер өкмөт иштеп билбейт кезинен. 22 өкмөт мүчөсү бар. 16 министрлик бар. Кантип уяттан мен жогорку кеңешке бараткан суроо берген жок силерге. Өкмөттө аткаруу бийлигинде иштеген катары. Рахмат. Эркин Касымович, пожалуйста. Чингизов вопрос задал, все понятно, кто куда идет.